Бизге келгендердин көпчүлүгүндө элечи жировой гепатоз, калькулезный холецистит, панкреатит деп коюшат да. Эмне себептен бул 3 диагноз чогуу коюлат көпчүлүгүнө. Же болбосо бул оорулар эмне себептен пайда болот? Өт суюктугун боор иштеп чыгарып берет. Демек, өт суюктугу кандайдыр бир себептер менен чыгуусу начарлаган болсо, жолдору кысылган болсо, жакшы өт тамбай калган болсо, демек бул эмне болот? Өттүн кошулмасында, составында холестерин бар. Холестерин бул май. Ошол холестерин майда капиллярлардан боордо калып отуруп, жакшы чыкпастан жировой гепатозду пайда кылат. Боорду май басуу. Ошол эле учурда өттүн жолдору кандайдыр бир себептер менен кысылган болсо, сфинктероиди жыйрылган болсо, онекелешеги жыйрылган болсо, же болбосо протоктору жыйрылып калган болсо, өт өзү жакшы чыга албай калган болсо, демек ал жерде эмне болот? Өттүн коюлануусу пайда болот, же болбосо өт баштыкчанын сезгенүүсү пайда болот дагы холецистит деген диагноз коюлат. Ошол эле учурда өт онекелешеге куюш керек. Онекелешеге куярда мына бул жерде уйку бездин түтүкчөсү келип кошулат, протогу. Кошулат дагы уйку бездин панкреатин ширеси, же болбосо амилаза, липаза ферменттери бул жөнөкөй суу сыяктуу болуп чыгат да, качан өт менен бириккенде эритүүчү формага өтөт, активдешет. Активдешкенден кийин ал эмне кылат? Биз жеген тамак аштагы майды, углеводду жана белокту эритүүчү кызмат аткарат. Эми онекелешеги жыйрылып калды, же болбосо өттүн жолдору кысылып калды, бирок уйку бези ширеси келип туруп өт менен эритүүчү формага өттү. Онекелешеге жакшы куя албаганын айынан ал кайра активдешкен абалда уйку безинин өзүнө барат дагы уйку безинин майда клеткаларын жей баштайт. Демек бул эмне? Панкреатит деген диагнозго алып келет. Уйку безинин сезгенүүсү. Ошол себептен бул 3 диагнозду көпчүлүк учурда УЗИден сөзсүз айтып берет.